Батраевка! Boşlandık. Raimga! Батраевка! Raimga! Батраевка! Бишкекте бүгүн 20 февралда 1 май райондук сотунун алдында Раимбек Матраимовдун тарапташтары экинчи рет митингге чыгышты. Себеби бүгүн 1 май райондук сотунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун бөгөт чарасы каралары кабарланган. Raimбек Матраимовда günah yok. Матраимовда günah yok. Günah kimde aytıp koyayım? Günah. Oşol kuralbastın kılıp, kuru domat kılıp, kuru jala jağıp atkan Amerikanın agentlerinde oşolar hiç kanday dalilsiz Amerika'daki bir küçük bakkan firmanın kolun koyup dur bizge jöne tutar. Bular jön eleminde ajitaş kılıp, sensasiya kılıp durup massalık malumat karajatlarından koyuverdi. 700 milyon dolar da çıkıp gitti dep. Buna hazır. Kelip durup sattı mına oşol kuru damat koyganda жооп берсин. Мындан улам болжол менен саат 3-4 чамасында райондук соттун имаратына Раимбек Матраимов укук коргоо органдар тарабынан алынып келинип, бөгөт чарасы карала баштады. Анда сот жараяны жабык өтүп, журналисттер кире алышкан жок. Ал эми сыртта аны колдогон тарапташтары ага соттон боштондук сурап, Матраимов ак экенин айтышып, митингди улантып жатышты. Boşlandık. Матраимов сот процессине кирип кеткенден кийин 2 саат өтпөй сыртка анын жактоочусу Мадина Ниязова чыгып, анын кардары 2 айга камалгандыгын билдирди. Бирок ал Раимбек Матраимов соттун мындай чечимине макул эмес экенин билдирип, 5 күндүн ичинде апелляция жарыялашып, жогорку инстанцияга кайрыла тургандыгын кошумчалады. На 2 месяца вы будете обжаловать? Конечно, будем обжаловать. Конечно, будем обжаловать. Думаем, что это политическое решение. А в связи с чем это политическое решение? Мы будем обжаловать. Не, вы считаете политическим, а почему именно политическим? Мы уверены, что это политическое решение. На чем основано? А кто именно, как вы считаете, стоит за этим? Ну, это вы, наверное, будете догадываться уже. Догадок много пишите в комментариях. Резонанс жараткан бул Али Токтакуновдун иши боюнча дагы ошолор азыркы учурда неме болушу мүмкүнбү? Сиздин оюңузча? Со стороны следствия были ли представлены какие-то доказательства? Ошондой эле митингчилер Матраимовдун тарапташтары соттун мындай чечимине нааразы экенин айтышып, кайрадан ушул сыяктуу кезексиз митингтерди өткөрүшүп, сотко нааразычылыгын билдирип турушаарын айтып, тарап кетишти. Раимбек Матраимовга сот, прокурор эч кандай далил көрсөтпөптүр. Эч бир жерде бир мамлекеттик бюджетке кол салды деген далил болбоптур. Эч кандай далил жок. Кээ бирки ушакчы журналисттердин сөзүнө таянуу менен чечим чыгарыптыр. Мындай учурда биз жерлерде кезексиз митингдерди уюштурууну улантабыз. Матраимовго адилеттүүлүк болсун. Далилсиз кыргыздын чыган уулдары камалбаш керек. Дальнейшее движение. Балдар. Митингге катышуучулар кайрылуу кылалы. Биз азыр жөн таркабайбыз. Азыр мыйзам 5 күнүн ичинде арыз жазганга уруксат берет. Адвокаттар 5 күндүн ичинде апелляция берет. Апелляцияга биз кайра келебиз. Биздин тынчтык митингибиз мөөнөтсүз болот. Биз колдоо комитетин негизледик. Азыр офисибиз жок болуп атат. Офис издеп табабыз. Шайлебек өкөз, Шайлебек. Ошол дарегин берип таркатабыз. Фейсбуктагы баракча бар. Раимбек Матраимовдун колдоо комитетине киргиле. Адрес табып, офиске чогулуп, биз мөөнөтсүз митингге ар бир сотко биз катышып, адилеттүүлүктү талап кылабыз. Рахмат сиздерге келип бердиңиздер.
Белгилей кетсек, 18 февралда УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармаган. Анда Матраимов УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 48 саат ичинде сотага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карарын айтылган. Бул бажы кызматында мурда иштеп кеткен Райымбек Матраимовдун экинчи жолу кармалышы. Ал өткөн жылы 20 октябрда да кармалып, бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган. Ушундан кийин бийлик өкүлдөрү анын бюджетке 2 миллиард сом төккөнүн бир нече жолу белгилешкен. Бул ишти 1 май райондук соту 11 февралда карап, коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Соттун мындай чечиминен кийин коомчулук сотторго президентке нааразычылыктарын билдиришип, Матраимов камалсын деген митингдер өткөн.